Assalamu alaikum, урматтуу bir toğanlar, урматтуу тоқ бағушылар, қандайсыздар, денсаулықтарыңыздар, іштеріңіздер жақшыбы? Бүгінгі жұма майрамыңыздар менен жұма мубарак болсын. Қырғызша жұма маарек болсын десек те болады. Бүгін сіздер менен бөлүшө турган жакшы жаңылыгым деле жок. Негизинен балапандар чыгып атат, Кудайга шүгүр, бул акыркы салган партиям болчу. Негизи мындан кимден салам? То есть быйылкы чыгарып аткандарымдан акыркы партиясы ушул. Бирок бүгүн ушундай бир чоң катачылык кетирдим. Ошол катачылыгымды башкалар кайталабасын, балапандарына зыян жеткирип албаса деген ой менен сиздер үчүн ушул видеону тартып жатам. Айланайын, пингвин жөн жатып турчу. Лола менен Пепе деген мультфильмди ким көрдү эле? Ошолорго окшош, карагыла. Байкуш жандыктар. Катачылык кылдым. Эртең менен келдим. Биринчи партияны алдым дагы ушул яшикке салдым. Салып погода бир аз салкын болуп тургандыктан муну күйгүзүп, бул лампаны күйгүзүп, ошого кактап коюп кетип калганмын. Тиги жакта тооктун астынан чыккан бир аз балапандар бар. Ошолор буларды чокулап, дагы кандайдыр зыян жеткирип коебу деген бир ойлор менен эле негизи мунун ичине коюп койгон болчумун. Негизи чыгарып койсом деле болмок экен. Ошентип жумуштар менен жумуш болуп отуруп, алек болуп отуруп келсем, саат 3:30 болуптур. Кирсем байкуш бирөө дагы калбай, монтип кырылып калыптыр, карагыла. Эмне деген көрүнүш, айткалачы. Карагылачы, кандай сонун балапандар, байкуштар. Жерси гиганттар жүрөт. Боо серебристый кок окшойт сыягы. Жок, или мраморный кок. Калгандары брамалар болчу. 27 штук ушинтип кырылып калыптыр. Күндүн эмес, лампочканын ысыгына эле. Жакында эле айылдан тайкем чалып, ой мен ушинтип балапандарым кырылып калыптыр. Эмне болду дегенден сурасам, лампочканы жакын койгом, ошондон эмеспи дегенден, ошондон болуп калды. Жакын койбош керек болчу, кислород жетпей өлүп калат ысыктан. Алысыраак коюңуз, кичине болсо дагы салкыныраак, комфортныйраак болуш керек деп ага акыл үйрөткөнүм болчу, кыйын болуп. Мына эми ошол нерсе өзүмдүн башыма келди. Муну билдим, көрүп туруп, мындайча айтканда өлтүрүп алдым десем болот. Эми жумуштарда бир чет ушундай болуп калды, кычап кетти. Базарга барыш керек болуп калды, тияка бияка барыш керек болуп калды, ошентип отуруп мына кырып алдым. Анан экинчи партиясынан чыккандар болар. Экинчи партиясында ала элек болчумун, келсем, дагы бир 15-20дай алдым окшойт. Дагы 5-6 неменин ичинде жатат, азыр чыкты. Негизи быйыл салгандарымдын бардыгынан дээрлик 50-40% чейинкиси чыкпай калып аткан. Именно ушул акыркы салганым аябай жакшы чыкты. 4 эле уштук жумуртка өнүптүр дагы, бирок ичинен өлүп калыптыр. Калгандардын бардыгы мына чыкты. Дээрлик 95-96-97% чыкты десек дагы болот. Сөт күйөйүн күйбөйүн деп ойлонуп атат. Мына ушундай бир туугандар. Андыктан тоок үчүн, то есть балапандар үчүн эң жакшы комфортный условияны түзүп коюш керек. Мүмкүн болсо жаткан кезде билинет. Мисалы, лампочка какталып аткан кезде бардык ошо лампочканын тушуна жатпастан бардык жагына чачырап аткан болсо, демек ысыктан качып, кичине арылып атышат деген сөз да. Эгер бардык тең чокмороктошуп бир жерге үйүлүп, бири-бирине жакындашып, ыкташып аткан болсо, демек үшүп атат деген сөз болот. Анан бул неменин ичинен чыга албай, тияк бияка кете албай ушинтип өлүп калганы бар экен, урматтуу туугандар. Ошондон болгону ушул, менин катачылыгымды кайталабаңыздар. Лампочкага койгондо абайлаңыздар. Кислород жетип туруш керек, салкын болуш керек. Негизгиси 30 градустан 35 градуска чейин болсо ошол болот, өлүп калбайт. Ошол менен эле сонун чоңоёт. Карагылачы. Байкуштар. Мулардын бирөөсүнөн ич агардан чубалып чыгып калыптыр. Чыгар менен кыйналбай эле койчу деп аны сразу эле өлтүрүп салдым. Ошол кийинки видеолордон жолугушканча, ассаламу алейкум, жакшы аман-эсен туруңуздар.